Илгери Саадат токойдон отун терип келатып, бир канаты кайрылып, үшүп калган кушту таап алыптыр. Мына сага, карагылачы буну. Бул байкуш куш такыр эле тоңуп калган турбайбы? Бирок жүрөгү акырындан согуп атат. Боз ийими алып кетип, жардам берейин буга. Балким сакайып кетет. Апа, караңызчы, бир үшүп калган кушту таап алдым. Өзүмө алып калсам болобу буну? Сөзсүз да кызым, суукка кантип калтырайлы бул байкушту. Азыр көбүрөөк отундан жагып жылытайлы буну. Макул. Көп күн Саадат куштун кайрылып калган канатын койдун майы менен шыбап, булактын суусун берип, каалаган жемин жедирип, түн ичинде койнуна алып жатып, аны акырындан сакайтып коюшат экен. Менин кушум айыгып кеткениңе аябай кубанычтуу болуп атам. Саадат болсо куштун сайраганын угуп, ал менен күндө куш май менен жашынбак ойношот экен. Менин досум, эми экөөбүз дайыма бирге болобуз кушум. Бирок күндөрдүн биринде боз үйдүн эшиги ачык калса, куш учуп кетиптир. Тый, бул учуп кеткен турбайбы? Кантип айтам Саадатка, ботодой боздоп көз жашын төгөт турбайбы эми? Айда байкушум ай. Кечирчи кызым, унутуп эшикти ачык бойдон таштап коюп турмун. Ушул күндөн баштап Саадат кушун күтүп, асманды карай берет. Жок кызым, бүгүн да ал учуп келген жок. Кайдасың, менин татынакай досум? Экөөбүздүн жаныбыз бир болуп калбады беле? Азыр жанымда болсоң, булактын суусун ичип, каалаган жемиңди жеп, ойномокпуз экөөбүз. Ошентип Саадат күндө асманды карап, кайгырып, кушун күтө берет. Канча күн өттү, кушум дагы деле жок апа. Көп кайгырба кызым, бир күнү келер да ал куш. Ошентип баратып, бир күнү бир байбичеге жолугуп калат. Ай кыз, сен эмнеге эле асманды карай бересиң, айтчы мага. Ошондо Саадат болгон окуясын айтып берет. Ал куш ушунча жакын досуң болсо, сөзсүз кайтып келет сага. Ишенип кой мага Саадат, анткени мен көп жашап, көптү көргөнмүн. Макул. Бирок бир жумадай өткөндө Саадат кушун күтүп атып, ооруп калып, төшөккө жатып калыптыр. Апасы болсо жылы журкандардан жаап, денесин койдун майы менен шыбап, дарылоо чөптөрдү ысык шорпого кошуп, Саадатка берет экен. Анан дарыгер молдону чакырса да, кыздын ден соолугунда эч жылыш болбоптур. Бирок күндөрдүн биринде такыр эле үмүт калбай калганда, өз үндөрүн чыгарып, кубанычтуу сайрап, эки балапанын ээрчитип алып, куш боз үйгө учуп келет.
ошол эле күнү Саадат сакайып кетиптир. Чын эле досуң болсо сөзсүз кайтып келет дебедим белем сага. Ооба, ушун үчүн ыраазычылык сизге, чоң апа. Ушундай жомок кыргыздардын тоолорунда болуптур.